Так, кийинки эсептерди чыгаралы. Ошондо 2x'ти өткөн сабакта калтырып койдук эле, чыгардыңарбы экен, текшерели. Ошондо 2x'ти 3x'ка көбөйтсөк, 6x квадрат болот. 2x'ти 5ке көбөйтсөк, минус 10x болот. Анан 1ди 3кө көбөйтсөк, 3x болот жөн эле. Анан 1ди 5ке көбөйтсөк, минус 5 болот. Кичине 5x квадрат плюс 10x болот экен. Так, 10x. Эми 5x квадратты бул жакка алып өтсөк, 6x квадраттан алсак жөн x квадрат калат. Бул жерде 10x экен, аны бул жакка алып өтсөк, плюс 10 минус 10x болот. Ошондо 20x 3'тү кошсок, минус 17x болуп калат. Андан кийин так, минус 5'ти бул жакка алып өтөлү. Ал плюс 5 болуп калат. Бул жерден x'ти кашанын сыртына чыгарып коебуз. X'ти кашанын сыртына чыгарып койсок, x минус 17 кичине 5 болуп калат. Ошондо x биринчи мааниси x кичине 5 деп, бул x'ти 5тен кичине деп алабыз. Анан экинчиси x минус 17, 5, 17-ни бул жакка алып өтсөк, x кичине 17 плюс болот дагы, кошсок 22 болуп калат. Демек 22ден да кичинекей жана 5тен кичинекей. Ушундай болуп калганда кандай табабыз? Ошондо бул жер 22 болсо, бул жер 5 болсо, мына x 22ден кичинекей болду. 22нин өзүн камтыбайт, камтыбайт. Анан 5ти да камтыбайт, кичинекей болуп атат да. Анан 5тен кичинекейди бияктан боёбуз. Ошондо могу эки чети тең боёлгон жер, демек жообу 5тен кичинекейди тандашыбыз керек болот да. Ошол эки чети тең боёлгон жооп туура болот экен. Андан кийин муну чыгаралы, муну буга, анан буга көбөйтөбүз. 5 көбөйтүлгөн x бөлүнгөн 5 минус 5'ти 2-ге көбөйтсөм 10 болот. Кичине 1, бул экөө кыскарып кетет да, x минус 10 кичине 1 калат экен. 10ду бул жакка алып өтсөк, x кичине 11 болуп калат экен. Муну дагы кашан ошондой ачып чыгарасыңар. Окшош эле. Моуну көргөзүп берейин. Могу жер минус экен, балдар. Могул экөөнүн белгиси алмашып кетет. Биз бөлүмдөрдөн кутулганда, теңдемелерди иштегенде ушундай мисал иштегенбиз, эсиңерде болсо. Эми карайлы. Бөлүмү 6га келтиребиз. Ошондо 6 көбөйтүлгөн. Могу жерде да 6га, муну да 6га, муну да 6га көбөйтөбүз. Ошондо 6 менен 2 кыскарып 3 калат. Муну менен бул кыскарып 2 калат. Анан бул 6 болот. Ошондо бул мындай кашага алынып калат дагы. Анан көбөйтүп баштайбыз. 3'тү x'ка көбөйтсөк 3x болот. 3'тү 1ге көбөйтсөк 3 болот. Анан бул жер минус болот. Так, 2 калды. 2'ни x'ка көбөйтсөк минус 2x болот. Анан минус 2'ни 1ге көбөйтсөк минус 2 болот. Чоң 6 болду. Бөлүмдөн кутулдук. Эми иштей беребиз. 3x'тен 2x'ти алсак x эле калат. 3 минус 2 1 болот. Бул жакка алып өтсөк плюс болот дагы. x чоң 7 болуп чыгат экен. Андан кийин муну дагы ошондой кылып чыгарабыз. 3 менен 5тин жалпы бөлүмү 15 болот. Ошондуктан экөөнү тең 15ке көбөйтүп жиберебиз. 15ке көбөйтсөк 5 менен бул кыскарат да 3 болот. Муну менен бул кыскарат 5 болот. Булар ошо кашага алынып калат. Анан кашаны ачышыбыз керек. 3'тү 2x'ка көбөйтсөк 6x болот. 3'тү 1ге көбөйтсөк 3 плюс 5'ти x'ка көбөйтсөк 5x. Анан 5'ти 1ге көбөйтсөк 5 болот. Кичине 0 болду. 6x'ка 5x'ти кошсок 11x болот. 3кө 5'ти кошсок 8, бул жакка алып өтсөк минус 8 болот. Анан x кичине минус 8, 11ден 8 деп бүтөт экен. Мына силер менен барабарсыздыктарды карадык, балдар. Андан кийин барабарсыздыктар системасын карадык. Жок, барабарсыздыктар системасын карай элекенбиз. Кийинки сабакта барабарсыздыктардын системасын карайт экенбиз. Буларды дагы бир сыйра чыгарып үйрөнүп коелу. Бул техникаларды биз билишибиз керек. Буларды дагы мен айтып кеткендей,
көп жолу кайталоо аркылуу өзүңөр үйрөнүп өздөштүрүп алсаңар болот экен. Биринчи жолу көргөндө дароо эле үйрөнбөйсүңөр, мен көп жолу айттым. Ошондуктан кайгырбай, кайра кайра эле видеону кайталап көрүп, көчүрүп жазып, анан башкаларга колдон келсе үйрөтсөңөр тезирээк үйрөнөт экенсиңер.